Шарият буйругу көктөн алынган, орозо сыйлык момундар үчүн табылган, ойлонтуп шайтан ойногон жанды айта албайм, орозо туткан кутулар бардык азаптан. Арбаңыздар, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Убакыттын келиши менен ыйык Рамазан көрсөтүүсү өзүнүн жүрүшүн баштамакчы, андыктан биз менен алдыңкы сааттарда бирге болуңуздар. Орозо айы кут болуп, жүрөккө ыйман бүт толуп, жаштарыбыз өссүн ыймандуу, намаз окуп, мечитке бут толуп деп, биз бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Аскат Шумкарбеков жана кесиптешим Асель Жолдошбек кызы. Ассаламу алейкум. Туура айтасыз, кызматта биз болсок студиябызда өзгөчө коноктор болмокчу, андыктан дагы бир ирет бизден алыстабаңыздар демекчибиз дагы. Жарнамалык түрмөктөн кийин коногубуз менен тааныштырабыз. Кыргызстандагы нукурадал продукт өндүргөн компаниялар: Атаман полуфабрикаты, Даам жеңүүчүсү, Фрикадельке, Манты, Пельмень чучуара, Сүташ сүт азыктары соода борбору, таза сүттүн таза сыр, гриль борбору, козунун, үндүктүн, тооктун этинен даярдалган грилдер, Айхан, бир жутум чай жашооңузду жакшы жак өзгөртөт. Камбуча чай квасы, ден соолук ар бир уурттан менен. Жупка борбору, тез даярдалуучу табигый нукура адал азык. Ратана фабрикасы, дүйнөлүк сапаттагы таттуулар Кыргызстанда. Шифа органик жогорку дары азыктары, иммунитетти бекемдөөчү ийгиликтүү каражат, ден соолук булагы. Эгерде кимде-ким биздин катарга жаңыдан гана кошулган болсо, дагы бир ирет ассаламу алейкум демекчибиз да. Бүгүн биздин студиябызга келип кызыктуу маек куруп берүүчү коногубуз менен тааныштырууну баштайбыз. Анда эмесе бүгүн биздин студиябыздагы конок өзгөчө тамашоочу, каскадер жана актер Зияш Турдубеков. Саламатсызбы, Зияш байке, кош келипсиз. Саламатчылык. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум кыргыз эли. Жүрөгүндө ойдогон кыргыз жаны, өзөгүндө тойлогон кыргыз каны дейт. Төрөлгөндө озонгон манас менен амансыздарбы ала тоонун кыргыздары. Ой, рахмат. Кандай гана керемет сөздөрү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай Зияш байке өзү менен биз бүгүн түз эфирибизди улантабыз. Андыктан бизден алыстабай. Биздин түз эфирибизге күнүгө коноктор келет. Ал эми ошол коноктор менен бирге биз Аян телеканалы сиздердин ар бир үйүңүздөргө конокко барып жатабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Туура айтасыз, кесиптеш. Анда мен биринчи суроодон баштай берсем. Маегибизди Зияш мырза, баштайбыз. орозо кармадыңызбы? Орозоңуз кандай өтүп атат? Кудайга шүгүр, орозону жыл сайын кармаганга аракет кылабыз. Быйыл да кармадык. Бул орозону мен ойлойм, бул баягы Кудайдын берген чоң бир белеги да. Баягы адам баласы пенде болгондон кийин баягы Кудайдын баягы амалдарын көпчүлүк пенделер аткара албай калат да. Ошол бул менин жеке оюм, ошол Кудай ошол аткара албаган амалдарды ушул орозо айы менен жууп кетсин деген чоң кылып белек кылып берген да. Бул белекти адам баласы колдонуп калыш керек да. Ошол себептен бул белекти колдон чыгарбай, жыл сайын кармаганга аракет кылам. Туура айтасыз. Ушул менен эле улай мен суроо берип кетсем, сиздин атыңыз өзгөчө, Зияш. Ким койду эле ушул жөнүндө айтып кетсеңиз? Зияш бул эми баягы не деп коет, кыргызча кандай деп коет билбейм, бирок жалпак тил менен айтканда кличка деп коет го. Зияш бул кличка атым да. Өзүм чыныгы атым болсо Мухаммед Зиямиддин. Мухаммед Зиямиддин. Болгону мектепке барганда Турдубек уулу Мухаммед Зиямиддин деген жазуу журналга батпай калган да. Көпчүлүк жерден батпай калып, анан баягы эркелетип Зияшчик, Зияштай, Зияш деп ушинтип ойлоп калгам. Ошол күнүнөн баштап өзүм деле ойлоп калгам. Бирөө менен таанышсаң деле атын ким десе Мухаммед Зиямиддин десең, кайра сурашат да, депчи. Ошол себептен башкаларга да жеңилдик болсун, башкачараак аты болсун деп Зияш деп менче атам эле эркелетип коюп койгон да. Паспортуңузда да ошондойбу? Сиз? Паспортто да ошондойбу? Паспортто Зияш эмес, Мухаммед Зиямиддин. Жакшы. Ошентип баягы таанышканда ошентип атыңызды көп узарсаңыз, сен мага фамилияңды эле айтып, фамилияң менен кош айтат окшойсуң деген учурлар болот болуш керек сизге. Андай учурлар болот. Мухаммед Зиямиддин дегенде көпчүлүк ойлойт экен, баягы биздин азыр жашынакай устатыбыз бар. Мактыбек Арыстанбек деген сыяктуу агалардын аттарынан окшоп калат экен, болот. Мухаммед Зиямиддин десең, ошентип ойлойт экен. Анан ар жагына Турдубеков дегенде кайра ойлонуп калышат да. Орозодо орозо кармап жатыпсыз, намаз да окуйт экенсиз. Ушу айлана чөйрөдө
көптөгү сиздин дос чарларыңыз бар, элге жерге таанымал тамашоочулар, актерлор, ырчылар да. Ушуларга азыр ороз айында дават кылып жатасызбы? Дават эми баягы мен ойлойм азыр 21-кылым заман өнүгүп калды, техника өнүгүп калды дегендей. Заманды биз ушул WhatsApp'тын жардамы менен, телефондун жардамы менен баягы ooз эки жеткире албасак дагы ошол SMS жазып коюп, достор эртең жума экен, жумага өтөлү, жумага даярданалы, орозо күнү орозо кармайлы, бул жака ифтар болот, ифтарга келели. Анан ал жактан чогул алып, колубуздан келишинче ошол жактан дават кылабыз. Машалла. Жүрөктөн жүрөккө деген сөз бар. Жүрөктөн жүрөккө. Жакшы. Сизди биз тамашоочу катары тааныганбыз негизи башындачы. Анан кийинчерээк эле киного өтүп кеттиңиз. Бунун сыры эмнеде? Тамашоодо болгону кандай болду десем, негизи бул тамашоо долбоору бул актерлордун мектеби деп койсо да болот да. Себеби көпчүлүк балдар тамашоодон такшалып чыгышат. Тамашоо бул долбоор аябагандай жакшы долбоор. Буга көпчүлүк баягы ата-энелер балдарына мындай каршы болушат. Балам, ал тамашаны эмне кыласың, ойной эле койбойсуңбу, анын пайдасы жок, сабагың оку. Ушундай сөздөр айтат, бирок чындыгында тамашоо бул мындайча айтканда эми мектептен дагы, мен үчүн ошондой да, мектептен дагы жакшы тарбия берет да. Кантип сүйлөгөндү, эл менен кызмат кылганды, тамашоо керек болсо бул адамдын аң сезин менимче батыраак ойготот да. Тамашоо бул көпчүлүк балдарга багыт берет. Бирок муну биздин көпчүлүк жаштар биле бербейт. Тамашоо чыгат экен десе, бул Кулон Турбайбы же болбосо бул мындай шылымдашат. Кыларга иши жок чыгып атат. Кыларга иши жок Турбайбы. Бирок тамашоого келген адам андай болуп чыкпайт да. Тамашоого келген адам сөзсүз бир кандайдыр бир мындайча айтканда результат менен чыгат. Болгону тамашоо мени ошол киного даярдап коюптур. Ошол себептен мен тамашоодон бир кинонун жытын жыттагым келип эле ушул жака өтүп кеттим да. Эгерде тамашоо болбосо анда сиз актер болбой алмаксыз да. Эгерде тамашоо болбосо мен ушул каскадер болсом керек эле. Себеби мен кичинекей кезимде ушуга шыгым бар болчу да. Кичинекей кезимде баягы биз Ван Дам, Брюс Ли, Джеки Чан, жетелердин киносун чоң ойдук да көрүпчү. Анан ойлочумун да, ушулар кыргыз эле эмелер да. Мен анда кичинекей болчумун да. Кыргыз эле болсо керек ушулар депчи. Болгону орустар биздин тилди түшүнбөй, орусча которуп койгон. Ошентип түшүнүк бар болчу да. Анан мектепте деле жүргөндө өзүм ушундай шамдагай болчумун да. Шамдагай болчумун. Мындай аны ойлоп калам, эгер тамашоо болбосо мен каскадер болсом керек. Баары бир каскадер болом. Себеби мектепте окуп жүргөндө ар кандай спорттор бара берчүмүн. Ушу тамашоо көп балдардын багын ачты го дейм, тамашоочу ойногондо балдар азыр ырчы болуп кетишип атат, актер болуп кетишип атат. Анан эгер сиз тамашоого чыкпай каскадер болгондо, кинодо жанагындай эмени кызыктуу экшн кадрларды жаратат деп ошол жактан көрүп калмак экенбиз да сизди анда. Азыр эми чынын айтканда биз тамашоодон кетип, ал чөйрөдөн кеткенден кийин мен актерга караганда ушул каскадер жакка көбүрөөк багыт жасагам да. Себеби Джеки Чанды көрүп, мен Брюс Лилерди көрүп таасирленгем да. Алар негизи башында актер эмес болчу да. Алар башында каскадер катары эле тасмаларда жүрүшкөн. Тартып жүрүшкөн, трюктар жасап коюп, ушундай кылып жүрүшкөн. Качан аларга мүмкүнчүлүк келгенде, анан алар актер болуп чыгышты да. Ошол сыяктуу азыр менде деле актер болгонго бир мүмкүнчүлүгүм жок да. Ошол себептен мен бул каскадерлукту биринчи жакшы өздөштүрүп алайын, анан актер болом деген максат коюлган болчу. Бирок негедир мен баягы тамырымда барбы, же менден барбы, бул нерсени мен бат эле өздөштүрүп алдым да. Ошол себептен азыр деле кыргыздардын кинолорун, ушундай экшн кадрларын коюп атабыз. Коюп толуктап жүрөсүз. Коюп толуктап жүрөбүз. Анда сиз каскадерлук билимди албай эле өзүңүздүн дээриңизден эле каскадер болуп аткан турбайсыз? Негизи өзүм мурда кызыгып жүргөндө мындай түрткү болгон бир адам жок болчу да. Кимден көрүп үйрөнсөм экен, кимди эмне кылсам экен деп жүрө берчүмүн. Бирок бизде жакшынакайда бир каскадер бар. Эсенги боюнча эң алдыңкы каскадерлордун бири бул Адилет Акматов. Адилет Акматов агабыз бул көптөгөн жаштарга үлгү болуп жүрөт. Көптөгөн жаш балдарга ушундай үйрөтөт. Бирок ал агабыздын убакыты аз да.
аз болгондуктан бизде ушундай каскадерлык мектеп үйрөтүп аябагандай мектептер аз. Мектептер аз. Ошондуктан мен ал агабыздын аркасынан ээрчип жүргөм да. Ошко барса Ошко барып, Казакстанга барса Казакстанга барып үйрөтүңүз деп. Анан бир күн убакыт келди, ошо үйрөтүп койду. Азыр ошол агабыздын жардамы менен эки жактага чыгып жүрөбүз. Аракеттин үзүрүн көрүп аткан учуруңуз турбайбы? Абдан жакшы. Эми кыргызда сөз бар эмеспи? Жакшы сөз жан эргитет дегенчи. Азыр биз кезекти ошо куттуктоолорго берсек, биздин көрөрмандар атайын өзүнүн куттуктоосун жөнөтүп, бүт мусулман элин орозосу менен куттуктап аткан учурлар. Анда эмесе кезек куттуктоодо. Бизден алат. Жети нерседе жакшылык жок. Жан дили менен бериле окулбаган намазда, керексиз нерселерден сактанбастан тутулган орозодо, сөздөрүн бузуп шашыла Куран окууда, күнөөлөргө тоскоол болбогон ибадатта, берешендиги жок мал-мүлктө, опаасыз достукта жана ыклассыз дуада. Баарыңыздардын кирип орозо айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мен Денизак Анара Махмуд Кашкария Барскани атындагы 1-курстун студентимин, журналистика факультетинде окуйм. Орозо айт майрамы баарыңыздардын үй-бүлөңүзгө тынчтык, ынтымак, достук жана ошондой эле бактылуулукту алып келген майрамдардан болсун. Бул орозо айт майрамы бир эле кыргыздар эмес, деги эле мусулмандардын чыдамсыздык менен өтүп жаткан майрамдардын бири болуп эсептелет. Орозо айт майрамыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кадырлуу кыргыз калкым, сиздерди кармап жаткан, тутуп жаткан орозоңуздар кабыл болсун деп айтуу менен бирге ыйык Рамазан айында ынтымакка, берекеге, бирин бири кадырлоого чакыруу менен бирге бирибизди бирибиз сыйлоону, кадырлоону, ынтымак болууну каалап кетер элем. Жалпы кыргыз жергесинде, ак калпактуу элибиздин арасында, ак тоолуу жерибизде ынтымак болсун, ырашкерлик болсун, жергебизде тынчтык болсун. Кайра бир жолу, дагы бир жолу баардыгыңыздарды орозоңуздар кабыл болсун деп айтуу менен бирге Рамазан айыңыздар менен куттуктап кетемин. Намаз сени жолдун ортосуна жеткирет. Орозо жараткан эгеңдин босоосуна алып келет. Садага болсо адамды жараткандын так алдына чейин алып барат. Умар ибн Абдулазиз. Ушундай жакшы тилектер менен түз эфирдеги маегибизди кайрадан улантабыз. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиздерде кандайдыр бир кызыктуу суроолор болсо, анда 0312 91 70 70 номерине байланышка чыгып, суроолоруңуздарды Зияш мырзага узатсаңыздар болот. Көгүлтүр экранга жакын олтуруп, соткага бирдикти толтуруп, мына азыр кесиптешине айткан номерларга чалып, бизге кызыктуу суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми Зияш мырза кайра маегибизди улансак, биз сизди Бурсли катары көрөбүз да, Кыргызстандын Бурслиси катарычы. Сиз айтып кетсеңиз, ушу Бурслинин ыкмаларын жасайсызбы же өзүңүз да ыкма ойлоп табасызбы? Мен негизи айылда жүргөндө эле азыр Жалал Абадтан бир бала чыкпадыбы, Мухаммед. Ал дагы Бурсли да. Мен деле кичинекей кезимде ошондой эле болчумун да. Ошондой болчумун. Болгону мага кичинекей кезимде түрткө эч ким болгон эмес да. Түрткө эч ким болгон эмес да. Азыркыда соцсеттер жоксур. Азыркындай эме болгон эмес. Эгерде ошол убакта мындай түрткөн бир адам болсо, мен балким мындан дагы жакшы Жылдыз, эртерээк жылдыз болмоксуз. Мындан дагы жакшы кетмекмин да. Ким билет балким. Ыкмаларды эми Бурсличалык кыла албайсыз, чындандачы. Эми ал адам бир жолу жаралып калыптыр, андай адам болуш өтө эме экен.
андай ыкмаларды кылабыз, бирок ал деңгээлде эмес да. Ал деңгээлде эмес. Ал менен салыштырып болбойт да. Өзүм деле башка ыкмалар ойлоп табабыз. Себеби тасмада постановка деп коет, баягы муштар сахна деп коет, кыргызча айтканда. Муштар сахнаны түзгөндө съемка боло турган жер башкача болуп калат да. Анан ошол жерден дагы баягы жалпак тил менен айтканда импровизация деп коет. Ошол жерден батыраак ойлоп тапканга туура келет да. Анан өзүбүз деле ойлоп тапканды ойлоп таап коебуз, кошкондорун кошуп коебуз. Мындай тамашалуу сөздөрүңүз бар го. Джеки Чан 100 жерден сынса, мен 101 жермен сынган дегенчи. Мына ошол киного тартылууда или ошондой ыкмаларды кылууда жаракат алып келесизби? Мисалы үчүн. Жаракат алабыз, жаракат ар бир съемкада негизи болот. Ошо съемкада болот. Анан ага деле көнүп калдык. Өзгөчө алган жаракатыңыз жокпу? Өзгөчө алган жаракат ушул эмеде болду. Көчмөндөр оюна реклама ролигине тартылып атканда аттан кулаш керек болуп. Аттан негизи башына жакшы эле дарыланып атканда жакшы эле кулап атканбыз. Анан именно съемка башталганда туура эмес жерге кылдык. Ошол жаракат алып, оор жаракаттарды алганда мындай ушу кесибиңизге косул деп койгончулар болду беле? Эми тартылбайм болду, каскадер болбойм. Негизи андайлар болот. Ар бир жаракат алганда баягы жан таттуу да, жан ширин болот. Ошол убакта кээде айтасың, неге бардым экен, неге кылдым экен, чөлүнө койсом болмок экен, карачам ушул жакшы болот. Анан айыккандан кийин эле кайра эле баягы жан дүйнөбү же эмне билбейм, кайра тартып кетет да. Кызыгуу, Кайра кызыгуу тартып кетет да, анан барып эле кайрасаң, бирок өзүм деле байкагам. Карасам эле ошол эмеде жүргөн болом да. Съемкада жүргөн болом да. Эми Кудай ушинтип жараткан турбу. Туура айтасыз. Сизди Чүкө Баатыр деген тасмада дагы башкы ролдосуз. Ага тартылуу кандай себептер менен тартылып калдыңыз? Негизи ал Чүкө Баатыр тасмасынын идеясы, негизи автор менмин да. Абдан жакшы. Автор менмин. Анан бул тасманын негизи башында чоң эле режиссер байкелерге сунуштагам. Анан аттарын атай эле коюм, бул байке барган депчи. Десем ал байкелер айтканда, биздин кыргыз эли мындай тасмага көнө элек, биздин металлде туура келбейт. Ошондуктан бул тасманы 10 жылдан кийин тартыш керек. Же болбосо дагы бир убакыт бар буга деп сөздөр айтышып, кеңештер айтышкан да. Бирок антейин десем, өзүм деле эжем балдары, кошунам кичинекей балдары, мындай карасам, баягы Капитан Америка, Человек-паук, же болбосо Халк, Супермен, Бэтмен деген баардыгын билишет да. Эми бирок алар жаш балдар үчүн алар чыныгы баатырлар да. Аларга ишенет. Американын баатыры, Бэтмен, Человек-паук, Супермен депчи. Бирок биздин баатырларга келгенде, алар биздин баатырлар жөнүндө маалыматы жок да. Барсбек баатыр деген болгон, Орманхан деген баатыр болгон, Жаңыл Мырза толтура баатырлар болгон, алар жөнүндө маалымат жок да. Анан ойлондум. Анда биздин эл андайга көнө элек боло турган болсо, анда жаш балдар үчүн, бөбөктөр үчүн эмне үчүн тасма тартылбайт? Эмне үчүн бөбөктөр үчүн ушинтип ойлонуп бир баатыр чыкпайт? Анан ошентип олтуруп эле баягы баатырдын чоң нерсесин бербесек дагы кичинекей нерсесин берели деп Чүкө деп койгонбуз да. Чүкө деп койгонбуз. Зият мырза, убакыт учкан куштай аны кылат экенбиз тутпай. Убакыт соңуна келип жетти, анда биз акыркы сөзүңүз кыска нуска айтып кетсеңиз элге кайрылат. Урматтуу кыргыз эли, баарыңыздардын ушул кирип келген улуу Рамазан айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Орозо айында мал болсун, баш болсун, берекелүү аш болсун, жаткан бале болбосун, жабышкан жала болбосун. Жерибиз титиребесин, элибиз титиребесин, береке жайнап турсун, эмгек кайнап турсун. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат, Өзгөчө чоң рахмат болдуңуз. Сизге рахмат. Сөздөр болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз биринчи коногубуз менен коштошуп, кийинки коногубуз менен маекти баштайбыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Ага чейин коомубузда болуп жаткан окуялар тууралуу даярдалган жаңылыктар түрмөөнө кезекти берсек.